Пайдасы жок жашылча жемиш жок. Ар биринин өзүнө жараша пайдасы бар. Дарыгерлер кайсы мезгил болбосун жашылча жемиштерди көбүрөөк колдонууга кеңеш берет. Бул ирет сиздерге жүзүмдүн ден соолукка пайдасы тууралуу маалыматты сунуштайбыз. Жүзүмдүн курамында адамдын ден соолугуна пайдалуу минералдар кальций, калий, темир, фосфор, магний, селен жана витаминдер А, С, В6 витамини бар. Курамындагы флавоноид ууга каршы зат болуп эсептелинет. Ал тамак аш менен кирген уулуу заттарды организмдин чыгышына шарт түзөт. Муну менен адамдагы улгаюу процессин жайлатат. Бул жемиш кээ бир ооруларды айыктырууда колдонулат. Мисалы астма. Жүзүм адамдын дем алуу жолдорунун абалын жакшыртып, өпкөнүн жакшы иштешине көмөк берет. Жүрөк оорусунда ал кандын уюп калышынын алдын алуучу азоттун оксидин көбөйтүү менен жүрөк оорусунун кармашын азайтат. Ошондой эле кан тамырды бөгөп кала турган май түйдөкчөлөрүнүн жаралуусуна бөгөт коет. Баш ооруну баса турчу касиети бар. Жакшы бышкан жүзүмдүн ширеси баш оорудан айыгууга жакшы жардам берет. Аны эртең менен ачкарын суу кошпостон ичүү абзел. Жүзүм ашказан үчүн жеңил тамак. Андыктан кээ бир ашказан ооруларында деле жей берүүгө сунушталат. Жүзүмдүн ак жана ачык өңдөгү ширеси адамдын чарчоосун жоготуп, организмдеги темирдин запасын толуктайт. Ууга каршы заттар иммундук системдин иштешин жакшыртат. Ал эми күңүрт түстөгү жүзүм ширеси организмдеги темирди азайтат. Бөйрөк оорусу үчүн дагы жүзүм абдан пайдалуу. Жүзүм организмдеги кычкылдуулукту жөнгө салып калыптандырат. Андыктан бөйрөктүн, анын ичинде ооруган бөйрөктүн иштөөсүн жеңилдетет. Борбордук нерв системасынын ооруларынын бири болгон Альцгеймер оорусунда акыл эстин төмөндөшүнүн алдын алуучу каражат катары дагы жүзүм колдонулат. Эң башкысы, ден соолукту чыңдап, каналга жазылып, лайк басканды унутпайлы.